Üçüncü boldu dagы дегили башка мени. Бул хиджабты да токтотуш керек, сакалчыларды токтотуш керек. Биз каяка баратабыз билбейм. Башка арабтар да ошондой болчу. Арабтардын эмесин аябай туурап атабыз да, келе калып эле анан акчага сатылып атышат. Алардын баары уктук, мына акчага сатчы. Канча жолук кийсе ошончо акча беришет экен да буларыңчы. Ошонун баарын айтып атышат. Daha bir mesele, bu Araplarda tuğrap, giyinip degen boyunca ben de köpke oylondum. Şimdi öyle biz Araplarda tuğrap atağız bu dep men de karadım da. Anan karasam biz Araplarda tuğrap ekenmiz. Çındığında biz ata babalarımızın ele giyimin giyet ekenmiz, aların sakalın koyet ekenmiz. Onu bizdin adırkı zaman bab demokrat decekeleriz anı unutup algan okşayt da. Görбөйт экен. Misal üçün men Kırgızdın ele giyimin giybeysiңер, Kırgızda ile жүрбөйсүңөр desem üstünde bir Kırgızdın jibi yok. Bunu Kıtaydıkı, bunu Европаныкы. Biz Европалашып кеттик деп айтпай атабыз го. Тилибиз орустуку, орусташып кеттик дебейбиз го. Эми кыздарыбыз жолук салынып калды эле арабташып кеттик дейбиз. Арабташмактан инопланетян болуп кетсек дагы ден соолугу чың болсо, бузулбай жүрсө, эмнеге албашыбыз керек аны? Арабташтык десек эле биз ардана беребиз. Эмнеге биз арданбайбыз? Мына голубойлордун мекени болгон Американын кийимин кийип жүрөбүз дегенге эмнеге арданбайбыз? Эмнеге биз атасына эрге тиген кыздардын мамлекетинин кийимин кийип жүрөбүз деп арданбайбыз? Канам üstüңүздө bir Kırgızdын кийими жок. Анан Kırgızча эле кийинбейсиңер десеңер мен айтам, биринчи кийинбейсиңер, элечекти оробойсуңарбы, салбайсыңарбы, белдемчини кымтыбайсыңарбы. Анан сүйлөсөңөр мен ыйба кылбаймын, бой биздин байбиче го деп тебетей мылдый кылбаймынбы. Üstüңөрдө эчтеке жок, өзүңөр жылаң ачтыңар. Анан кийин эптеп бир нерсе кылып жабынса, ону арабтыкы болуп кетти. Агам атабыз тирүү туруп сакал коюп алган ошол туурабы? Ал деп жатат, ал дебегиле, ал туура кылган. Атаңар сакал койбосо эле эмне кылыш керек? Андай болбойт, ал дегениңе таптакыр айванчылык. Бирөө бар, бала сакал койсо, күнүгө туруп балам сакалыңан, мен сага ыраазы эмесмин. Міне балаң алкаш болуп кетсе ыраазы болосуңбу? Кызы жолуксаңса, кызым жолугуңан, мен сага ыраазы эмесмин. Кызың сойку болуп кетсе ыраазы болосуңбу? Эмне болуп кетиш керек? Эртең сойку болуп, алып келип чылдайып, эгиз төрөп кетсе, тууп ошондо бакканда ыраазы болосуңбу сен? Сага деген эмне керек өзү? Балаң сакал койсо жакпаса, анда чачын өстүп эрге тийип кетсин балаң, эрге тийип кетсин, сакал койбогон болсо. Кээбирлер өзү намаз окубайт. Өзү иштегенин билбейт. Анан бала мен сага наразымын. Чокуңа наразы болосуң. Эмнеге наразысың өзүң сен? Өзүң намаз окубасаң, бетиңи жаппасаң, таарат албасаң, анан кийин балама наразымын деп. Сен өтпөйт наразылыгың. Bir балаңа үйрөтүп койгон жоксуң. Арак ичкенде башканы билбейсиң, анан кийин мен наразымын, сакал койсоң, намаз окусаң наразымын деп. Кудайга шүгүр этип сүйүнбөйсүңбү кайра? Балам адам болуп калды. Мен адам кыла албадым элем, мен тарбия бере албадым элем, кечки арак ичип көрүнгөн сасып жүрдүм элем. Мына балам адам болуп калды деп ойлобойсуңбу кайра? Кыздар жолук салынса, мен каршымын. Айтып коюңуз, атасы каршы болсо, апасы каршы болсо, 100 миллион жолу каршы болот. Ал Аллахтын буйругу. Аллахтын буйругу менен адамдын буйругу карама каршы келгенде Аллахтын буйругу кылат. Сен жараткан Кудай таалам өзү. Ошентип Аллахтын буйругуна каршы боло берсең, өлтүрүп коесуң ошентип эле. Оңой эле өлтүрүп коет. Медресени жабам деп коркуткан милициялар башынан кан агып алып өлүп калат бардыгы. Өлүп калбай этият болгонуң. Бул ааламдын баарын жараткан, асман жерди жараткан, мени менен сени жараткан бул Аллах субханаху ва таала өзү. Андыне каршы чыгам деп өлүп калбагының. Ошону шылдың кылам дегенде өлүп калгандары болгон. Бул динге асылбаш керек. Дин жок, башка нерсени сүйлө, медицинаны сүйлө, футболду сүйлө. Эми динге келип калдыбы силерге таттакыл эле. Адамдарга түшүнбөйсүң, таң каласың. Сакал койсо каршы болот, жолук салса каршы болот.